Вакциналар күн сайын миллиондогон өмүрлөрдү жугуштуу оорулардан коргойт. Бирок буга карабастан айрым ата-энелер балдарын эмдетишпейт, анткени вакцинадан келип чыгуучу мүмкүн болгон кыйыр таасирлерден коркушат. Ошентип кыйыр таасирлер деген эмне? Жана балага эмдөө жасалгандан кийин ата-энелер эмне кылууга тийиш? Кыйыр таасирлер бул организмдин вакцинага карата нормалдуу реакциясы. Ал баланын иммундук системасын оорудан натыйжалуу коргонууну калыптандырып жаткандыгын көргөзөт. Адатта кыйыр таасирлер 1 күндөн 3 күнгө чейин кармалат жана дарылоосуз өз алдынча өтүп кетет. Эмделген баланын организми үчүн эч кандай терс кесепеттерди пайда кылбайт. Реакциялар төмөнкүдөй пайда болот. Дене табынын жогорулашы, алсыроо, табиттин начарлашы, ийне жасалган жердеги кызаруу, катуулануу жана ооруксунуу. Ата-энелер эмдөөдөн кийин эмне кылуусу керек? Эмдөө жасалган медициналык мекеменин жанында бала менен 30 мүнөттөн кем эмес сейилдеп туруу. Үйдө баланын абалына көз салуу. Дене табы 38 градуска чейин жогорулаган учурда балага дарыгер тарабынан дайындалган дене табын түшүрүүчү дары-дармектерди берүү. Көп өлчөмдө суюктук ичирүү зарыл. Сезген үйнү жоюу үчүн ийне коюлган жерге компресс коюуга жана майларды сыйпоого болбойт. Өз алдынча дарыланбоо керек. Адамдар көп топтолгон жерлерден алыс болуу, мейманга барбоо жана үйгө чакырбоо. Баланы эмдеген күнү киринтүүгө болбойт. Баланын денесин жылуу же нымдуу салфетка менен ийне жасалган жерге тийгизбестен сүртүүгө болот. Маанилүү кыйыр таасирлер баланы катуу тынчсыздандырса же 3 күндөн ашуун сакталып турса, үй бүлөлүк медицина борборлоруна, үй бүлөлүк дарыгер топторуна, фельдшердик акушердик пункттарга медициналык кызматкерлерге кайрылуу жана кеңеш алуу керек. Эмдөө оорунун жайылышын алдын алат жана балдарыбызды коргойт.